Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Дарыгерден кеңеш программасынын кезектеги чыгарылышынан сиздер менен көрүшүп жатам. Биз бүгүнкү программабызда COVID-19 илдетинин кесепеттери тууралуу сөз кылабыз. Тактап айтканда, дарыгерлер айтып жатышат, COVID-19га дарыланып чыккандан кийин дагы, обсервациялардан, ооруканалардан чыккандан кийин дагы из калтырып, даам сезбей, жарандарда алсыроо болуп жаткандыгын айтышууда. Ошондой эле реабилитация керек деп сунуштап жатышат. Реабилитация кандай жасалуу керек, ошондой эле эмнеден улам жарандар бул оорууну толук жеңе албай жатышат. Бул боюнча суроолорго бүгүнкү программабызда Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин доценти Ташиева Гүлбара Самидиновна эжекебиз жооп берет. Саламатсызбы? Биз бүгүнкү программабызда сиз менен жанагы COVID-19 илдетинен айыккандан кийинки жараяндарды сөз кылалы. Негизи кесиптештериңиз дагы буга чейин жазып өтүштү эле. Ковид кесепеттери жоготпойт депчи. Мына ушул боюнча айтып өтсөңүз алгач. COVID-19 кесепети изи жоготпойт. Себеби ал организмге киргенде бир эле багы көп эле бүгүнкү күндө караган материалдарда өпкө жөнүндө эле болуп атпайбы сөз. Өпкө деле эмес, жүрөккө дагы бериши мүмкүн, муундарга, башка органдарга да өтүшү мүмкүн да. Анан ошондуктан бир эле пневмония эмес, башка түрлөрү дагы капталып атат да, оорунун өзүнчө. Анан 14 күн дарыланат, 14 күн дарылангандан кийин чыгып кетип дагы 7 күн жүрүп атат обсервацияда. 21 күн жүрүп атат көбүркүлөрдү. Ошол эле күндө дарыланып кеттип эле анан ошондон жакшы болду, байыгып кеттим дебеш керек да элчи. Аркасынан из калтырып атпайбы? Ошо баягы көп эле элдер тердеп атам, алым куруп атат, шалдырап атам, тамак жакшы жегим жей албай атам, жыты жакшы сезбей атам, тамактын даамын сезбеймин, муундарым калтырап атат дегендер дагы эле катталып атат да. Ошондуктан мен бардык элдерге мындай элдерден мурда биринчи өзүм кесиптештериме айткым келет. Биз дагы мына изолятордо иштегенде, биз ожгун изоляторун иштеп чыктык да, немелер менен, оорулар менен. Биринчиден колдоо, баягы психология жагынан колдоо болуш керек да. Бардык эле коркуп, биринчи корккону, биринчи бөлүп коюп атпайбызбы, башка эл менен сөз каттаттырбай. Ошол психология жагынан биринчи корккон жери ошол жалгыз калгандан коркушат да. Ошон үчүн жалгыз калтырбоо максатында биз ар бир чыгып аткан оорукча чыгып кетип атканда ар бирине өзүбүздүн телефонубуздун номерибизди бердик да. Бергенде мына бүгүнкү күнгө чейин ошолор менен байланышып турабыз. Алар өздөрү бизге чалышат, мындай болуп атам, андай болуп атам дегенде сөзсүз түрдө ошол өзүбүздүн кеңешибизди айтып берип атабыз да, кандай кайсы учурда эмне кылыш керек экенин. Ошол биринчи туура жагы ошол соседтен же бирөө ооруп чыккандан кеңеш албай, именно специалисттен кеңеш алыш үчүн ар бир өзүм кесиптештериме айткым келет, чыгарып атканда выписка бергениңерди, сөзсүз өзүңөр номериңерди берип, анан кимге кайрылса болот, ошол номерди да берип койгонуң жакшы. Экинчисинен өпкөсүндө баягы терең дем ала албай калат да. Терең дем ала албаган себеби өпкөсүнөн жабыркагандан, ошол жерде издери калып кеткенинен, буларды жатып алганда баардыгы эң чоң ошибкасы ушу жатып капельница алабыз эле баары жатып алганда болуп атат да. Жатпаш керек. Себеби жатканда жөнөкөй адамдын деле сатурация деп атап атпайбызбы, баягы кислороддун жетишкендиги. Жаткан адам эртең менен уйкудан турганда жөнөкөй адам, оорубаган адамда деле сатурация ылдый болот да, төмөн болот. Анан ушу төмөн болуп калыптыр деп эле көбү жатып алып, эртең менен кечке чейин кислородко муктаж болуп калып эле жүрүп алгандар болуп атат да. Андай кылбаш керек. Эртең менен тургандан кийин биз өзүбүз деле ойгонгонго чейин кыйла убакыт өтөт го. Басабыз, кээбиркилер гимнастика жасайт да, ошолорду сөзсүз түрдө киргизиш керек да. Ошо ооруп чыккан адамчы үйүнө баргандан кийин жатып алып ооруп калдым деп эле баягы үшүп, кичине шамал болсо эле, чындыгында шамал болгондо эле кичине шамалга дагы ошону сезип калат экен да. Ошо сезип калып эле анан коркуп эле жүргөнү эле оронуп эле жүрүп атышат да. Ошондой болбой, азыр эми эшикте жакшы эле болуп атпайбы? Азыркы аба, азыркы ситуация жакшы да эми кышка караганда. Азыр чүркөөнү албастан гимнастика жасаш керек. Кичине гимнастика жасаганда ар бир органга кислород барат өзү. Ошондойдо терең дем алып, өпкөсүн көндүрүш керек. Өпкөсүн көндүрүп, терең дем алып, ошо дыхательная гимнастика деп коебуз, ошону аткарыш керек.
Анан кичине баягы тамакка көңүлү бурулбаган. Эми кичине көңүлү начар болсо, настроениясы түшкөндө деле адам аппетити жоголуп калат го. Ошого окшогондой булардын дагы баягы көңүлү ушунчалык ооруп чыккан адам болуп калат да, ооруп чыккандай болуп эле эч нерсеге көңүлү бурулбай калат. Ошондой кылбастан жанында тууган уругу болобу, кимиси болот, сөзсүз түрдө колдоп туруп, тамакты жасаттырып, өзү жасап тамакты жакшы жеп туруш керек. Баягы жөтөлөт да, көпкө чейин жөтөлүп сразу калбай жөтөлөт. Анан жөтөлүп атам дагы дегендер дагы эле келип атат. Ал жакшы жагы эми өпкөнүн иштегенди белгиси да. Жөтөлгөндө бул өзүнө жөн өпкө жөтөлдүрбөйт да. Ал жакта ушу бир нерсе бардыгынан анан бул реакция болуп эсептелет. Ал жөтөлгөндө какырыгы чыгып турса, эми ал какырык ошол жерде дагы остаточный явление деген бар да, калып кеткен. Ошолордун баары чыгып турганга, аны деле ал деле мындай коркунуч эмес. Жөтөлүп турган сразу эле барып эле дагы эле өзүнчө дарыланыштын кереги жок. Себеби биз комплекс антибиотиктерди берип дарылап коюп кетирип атабыз да. А эгер дарылуу элек болсо, ошол келип туруп дарыгерге кайрылыш керек. Ошол айтып мындай. Анан азыр сиз айттыңыз жана негизги деп ойлойт. Сөзсүз таза абада, дагы кайтып кетем, сөзсүз таза абада жүрүш керек. Үйдө эле жатып албайчы. Азыр билесиңер да, бардык эле үйлөргө койгондо эми пластиковый айнектер коюлган, пластиковый айнек менен коюп, аны кондиционерлер менен жашап калбадыкпы бардыгыбыз эле. Ал пластиковый айнектин эми жакшы жагы эми бар жок жаап турат, шумоизоляция болуп турат, а жаман жагы аба киргизбейт да. Ошон үчүн үйдөгү абаны, үйдү тазалап, абаны алмаштырып туруш керек. Айнектерди ачып, өзү терезелерди мындай терезеден отурбай, эми сыртка чыгып дем алып туруш керек да. А эгерде изоляцияда болуп турганда, эми дагы убактысыны жугуштуу болгон периодда эгер чыгып калган болсо, биз айтып атпайбызбы, пока чыкпай туруңуз, элдер менен кайрымдай катташпай туруңуз дегенде, ал күндөрү айнекти ачып туруп дем алып турса болот. Жана өзүңүз дагы айтып өттүңүз, мисалы жүрөккө ошол баягы дарылануудан кийин дагы сиздердин көзөмөлүңүздө болуп өздөрүнүн ден соолугуна кам көрбөсө, ошол эле учурда баягы көнүгүүлөрдү жасап турбаса, жүрөк, өпкө, ушул бөйрөк сыяктуу органдарга дагы зыяны тийиши мүмкүн деп мындан кийин мындан сырткары ушул сиздин кесиптештериңиз дагы айтып өтүлөр. Негизи ковидти жеңип чыккандан кийин дагы өзүнүн ден соолугу кайсыл органдарды, мисалы кайсыл ооруларды күчөтүп жибериши мүмкүн, кайсыл өнөкөт ооруларды кайра козгошу ыктымал. Ушулар боюнча аныгыраак айтып өтсөңүз. Өзү биздин элибиз негизи ооруганга чейин ден соолугуна кам көрүп үйрөнүш керек да. Биз мына Ден сак ассоциациясы деген, Ден сак эл деген ассоциация менен элдерге 2017-жылдан бери алыс каймактагы элдерге барып, кеңеш берип, олорду профосмотр өткөзүп жүрөбүз да. Ошондойдо каттаганда 15 жылдан бери ишиме дарыланганда көрүнгөн эмесмин дегендер келишет да. 15-20 жыл көрүнбөгөнмүн дегендер. Өзү ошондой болуш керек. Бир жылда бир жолу келип туруш керек, дарыгерге келип текшеринип туруш керек. Эч болбосо канын басым билип калыш керек да. Көбүнчө COVID-19 кимдерде оор катталды? Өпкөсүндө мурда буга чейин эле бар проблемалар. Жүрөгүндө ооругандар, сахарный диабет, кан басым көтөрүлгөн адамдарда өзү оору, ошолордо оор абалда өттү. Андай жоктордо жеңил же орто жүрө бергендерчи, сразу сезбей жүрүп, анан өзүнчө дарыланып жүргөндөр ошолор өтүшүп кетип атты. Кимде мына COVID-19 эми бул кетпейт да, уже келди. Келип эми бул баягы ар бир оору өзү инфекционный оору. Ошондо келген өзү адамгачы. Бир келип бири-бирин жугуштуу болуп турган, аны изилдөөлөр жүргүзүп турган, анан кийин аныкталат да. Бул оору бизге келгенден кийин бул бүттү, азыр дагы эл бүттү, Кудай кааласа эл азайып калды, санын багы карапчы күнүгө сводка берип атканда, ошонун саны азайып калса элдин ошону карап деле аны бүтүптүр деп. Бул болду, уже кетпейт да, элге келгенден кийин уже вирус кетпейт. Ошону эл түшүнүш керек. Өзүм эмне биринчиден суранып атпайбызбы? Башынан баштап суранганбыз, ушу дистанцияны сактаңыздар. Бул вирус жугуштуу, бул 1,5 метрден нары воздушный капельный дегенде мындай аба тууралуу жугуп калып атат. Колубуз менен кармап бир нерсени, эгерде гигиена сактабай үйүбүздө отурганда ар бир адамдын өзүнүн индивидуалдык баягы идиши болуш керек, кашыгы болуш керек да. Ошо бир кашык менен атпасы, баласы жегендер ушундайлар болбош керек да. Анан сырткары
баягы муун ооругандар да, жүрөк ооругандар, алар өзүндө анстер жүрөк ооруп жүргөн болсо, аларда ковид болгон болсо бир аз оорулошуп, алар узагыракта өзүнө келишет. Ошол адамдар эми буга чейин ооруп жүргөн болсо, эми пока ковид боло электир. Эгерде өпкөсүндө буга чейин бронхит же пневмония болгон, жүрөгүндө проблемалар болгон болсо, алар эми ушундай ооруп калат экен деп вообще эле бекинип алыштын деле кереги жок. Просто ал билип туруш керек да, кичине эле ошол симптомдор башын айтып атпайсызбы? Сөзсүз түрдө бул вирус жуктурган адамда биринчи температура өтө көтөрүлбөйт, 37,5 болот. Тамакка өзүнчө шалдырап, баягындай алсыраганда жөтөлөт. Бул жерде баягы гриппке окшоп, мурдунан бир нерсе чыкпайт, жөтөлөт. Тамактын мына жер першение в горле деп коет орусчасы да, мына жерлер кургап тамагында кургап, анан тамак жакшы жегиси келбей калат. Ошондой болуп атканда, ошол симптомдон өзүнчө отуруп алып эле дарыны ичиштин кереги жок. Бир ушу үй бүлөлүк, эч болбосо үй бүлөлүк дарыгер менен сүйлөшүп койсо, ал дагы айтат да, эми эмне кылыш керек экенин. 38ден өткөндөн кийин гана температурасы, ошондо биринчи вируска антибиотик деген дарылар таасир бербейт да. Вирус өзүнчө киргенде, организм күчтүү болсо, иммунитети күчтүү болсо, ал өзү эле ошол жеңил түрдө өткөзүп алат. Антибиотик берип койсо, жок эле эч нерсе вируска эле кайтып өзүнүн иммунитетине тоскоолду келтирет да. Качан антибиотикти берип атабыз? Антибиотикти эгерде вируска бактерия кошулуп калганда. Бактерия кошулганда уже температура 38ден жогору болот. Жогору болуп, уже башкача симптомдор кошула баштайт да. Ошондой учурда анан гана антибиотик берилет. Ошон үчүн эч бир инсан медицинский образованиясы жок болсо, ушундай болуп турду эле аптекадан барып, аптекардан сурап туруп дарыны алып ичиштин да кереги жок. Потому что аптекада иштегендер, алар фармацевттер, алар дарынын кандай таасир бергенин билишет, бирок кайсы ооруда кайсы дарыны ичиш керек экенин аны только специалист айтат. Мисалы оору жашырынат, мисалы дене табы төмөн болгондо деле COVID-19 илдетин толук кетти деп айта албайбыз деп дагы ушул социалдык тармактарда талкуу болуп жүрөт. Муну мисалы COVID-19 илдети кете электигин кантип билсек болот? Үй шартында билүүгө мүмкүнбү же сөзсүз ошол эле баягы сиздерге барганда, адистерге барганда аныкталчу жараянбы? Азыркы күндө эч кандай белгиси жок дагы. Жок эле ошо вирусту өзүндө, адам өзүндө вирусу бар адамдар саны көбүрөөк. Аларды, например, мына медиктердин арасынан чыгып атат көп элечи. Жакында эле ар бир изоляторго кирип иштээрдин алдында ар бир медик изилдөөдөн өтүлөт да. Жакшы эле жүргөн, эч кайсы жакта контакт болгон эмес, даже больнойлор менен контакт болгон эмес, иштеген дагы эмес, ошондой эле адамдарды ПЦР деп атпайбызбы, анализ. Ошол жерде ПЦР положительный чыгып калды. Ал эми баягы носоглотка деген жерден алынып атпайбы? Вирус ошол жерде болсо, ал сөзсүз түрдө ооруга алып келбеген деле болот. Эч бир симптомдору болгон жок. Биздин эле катталганда 3-өдөн чыгып калды. Биз 32 адам кирди эле, 32 адамдан 3-өдөн чыгып калды. 3-өдөн чыкканда экөөсүнүн вообще эч кандай кийин деле белгилери көрүнгөн жок. А бирөөсүндө баягы эми алда психология жагынан экен да. Ал билип эле ушундай ПЦР положительный болуп калды деген эле сразу көңүлүн ала калып эле ал бир сыйра ооруп чыкты да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай ар бир адамды карап туруп, ошол адамды потенциально ушу зараженный болуш керек деп ушундай карай бериш керек да. Жанында отурган үйгө келгенде эми сыртка чыгып атпайбыз баарыбыз. Үйдөн чыкпаган адамга чыкпай калса, сыртка чыгып жүргөн адамда сөз вирус кириши мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө ал чыгып бир белгини көрсөтпөйт, ал айтып атпайм дагы эле иммунитеттин күчтүүлүгүнөн да. Эгер иммунитет күчтүү болсо, вирус ошо носоглоткадан нары кетпей, кийин анан 14 күндөн кийин ал жок деле болуп чыгышы мүмкүн, анализ текшерген, дарыланбай элечи. Анан ПЦР положительный болуп калыптыр деп деле эч кандай белгиси жок эле анан барып дарыланып атпайбы? Бул да туура эмес. Жөндөн жөн эле ПЦР положительный деп эле вирус бар экен деп дарылаштын кереги жок. Бүгүнкү күндө вируска таасир бере турган дары чыгара элек дүйнөдө. Вирус ушунчалык күчтүү, ал любой дарыны жеңип чыгат да. Анан баягы эми любая фармкомпания өзүңөр билесиңер да, алар дагы бир мындай теневой бизнеси болот да. Ар бир фармкомпания теневой деген бекитилген дарылар чыгарышат. Аларды сөзсүз немеден өткөзүлбөйт. Ошол дарылар Кыргызстанга эң көп келген, Казакстан, Кыргызстан, мурдакы Средняя Азия, Орто Азиядагыларга ал дарылар келип жүргөн, бүгүн да келет. Ал дарыларды алып келип анан ошол вируска таасир берет деп ичип жүргөндөр, ошол эле орбидол ичип жүрүп, интерферондор ичип жүрөдү. Алар эч кандай таасири жок да. Ошон үчүн кантип билет дебей,
күтүштүн деле кереги жок. Мен ушу болуп калышым керек экен. Анан азыр элдерде мындай башка чыгып атат да. Азыр жаз болуп атат, жайындасы жеңилирээк өтөт экен, ошон үчүн азыр оруп алыш керек деген да бар экен да элдин арасындачы. Антип атайын чыгып оруштун да кереги жок. Вирус каалаган өзү тандап алат, кимге барышын, кандай кылып, кандай түрдө барышын вирус өзү тандап алат. Ал чакырып, мага келчи деп адам чыкса дагы, например, мен эксперимент болуп берейинчи, экспериментальный бир менде жүргүзгүлөчү деп бирөө чыкса, ондо чыкпайт да. Даже кирип атпай элдерчи, изоляторго формасыз жок киргендер да болуп атат. Алар, например, иммунитети күчтүү экен, алар жугузбай эле чыгып атат. Ошондуктан мынада болот, мынада болбойт деп айта албайбыз. Единственное, баягы эгерде чынында эле ошол тааныш тууган уруңардын арасында бүгүнкү күндө 21 күнүн ичинде аныкталып калса бирөөдө, ошол адамдар абайлап туруш керек. Сөзсүз барып эле дарыланыштын кереги жок. Күтүп турсун. Эгерде белгилери пайда болуп кала турган болсо, ошондо анан кийин кайрылсын. А белгиси жок болсо, белгисиз эле өтүп кетиши мүмкүн. Аны коркуштун кереги жок. Бир гана жери бар. Эгерде, например, мына үйдө жашаганда бир үйдө бир квартирада, например, туалет общий болот да. Общий туалетте симптому жокторду көбүнчө баягы ошол денеден чыга турган нерсе менен жугат да. Ошондой болуп жугуп калбас максатында алар эми үйүнө алып келип, эч болбосо ошо туалет обработка кыла турган нерселер барбы, ошолорду сээп туруш керек. Идиштерин бөлөк кылып туруш керек. Мүмкүнчүлүк болсо тамактанган отурганда сөзсүз түрдө топтолуп отурбастан, мындай бөлүнүп кирип тамактанып турса болот. Ошол деле мындай сактап калат. Негизи реабилитация керек деп жатабыз. Реабилитация муктаждыгы негизи эмнеден келип чыкты? Изилдөөлөрдөнбү же атайын байкоолордон улам аныкталып атабы да реабилитация керек деп? Реабилитация керек деп биринчилерден менимче ушу Кыргызстан баштап атабыз, потому что буга чейинки изилдөөлөрдөн башка өлкөлөрдө өткөндөрдөн аларда мындай көп маселе көтөрүлгөн жок да. Себеби аларда уже баягы организация здравоохранения өзү баягы саламаттык сактоо жагы жакшы иштегенден сразу ушундай башталып кетти, алар ушунусу көтөрбөдү. Бизде көтөрүлүп чыкканы байкаганыбызда ошо өзүбүздүн эле ооруп чыккан адистер да болду да. Ошолор деле чыгып барып өзүнөн байкаштырып атат да, ушундай болот экен дешип. Анан ушу биринчи медиктердин өзүнөн чыкты. Ушул керекке өздөрү байкаштырып, анан кийин аны киргизиш керек экен да. Аны уже протокол чыгарды да Кыргызстан, биринчилерден болчу, башкаларга караганда. Протоколдун жакшы жери ар ким оюна келгендей кыла бербестен бир стандарты бар. Кааласа ошону өзгөчөлүктөрү ошол эле мындай өзөгүн көрсөтүп коет, а каалаган аны өнүктүрүп алса болот да. Өтө оор иштин баягы реабилитация болгондо кээ биркилер спортсмен болушу, анан өткөндө эле менде бирөө жатты да, жатып чыгып кетип атып, ал эме экен, улакчы экен. Эже улакка чыга берсем болобу деди да. Эми ошондойлорго бардырбай туруш керек. Азыр кичине өзүнө келгенге чейинчи жеңилден баштап, анан кийин оорго түшүш керек. Эми өпкөгө, негизи өпкө, жүрөк, булчуңдарга жакшы бул гимнастика, бул чуркаган, анан бассейнде же болбосо мындай көлдө киринген жакшы болуп эсептелет. Ошондо өпкөгө терең дем алганга аябай мүмкүнчүлүктөр болот. Үй шартында мүмкүнбү же сөзсүз стационаргаларга кайрылуу шартпы жарандар? Жок, мен үй шартында жакшы болот. Үй шартында эгерде эшикке чыгып, свежий воздухта жүрө турган мүмкүнчүлүгү болсо, ошондой жерлерде жакшы. Толуктарда болуп атат, андай жерлерде жакшы болот. Сөзсүз бир жерге келип реабилитация жүргүзүшүн кереги жок. Ошол эле велосипед да, например, велосипед терип жүрсүн. Айылда басып иштеп гимнастика кылсын, бир мындай эшикке чыгып күнүгө жасап жүргөн турмушу деле бул гимнастикага кирет да. Бирок ал эми сөзсүз өпкөгө жардам бере турган булчуңдар иштетиш керек да. Ошон үчүн бул жерде мындай даже интернеттен биз азыр даярдаган атабыз, Ош мамлекеттик университетинен. Биз азыр видео даярдап атабыз. Ошол жерде биз буюрса ошону ютубка коебуз деп атам. Ошондой шарттарда эле, үй шартында эле көрүп, интернет азыр көрүп атпайсызбы, даже фитнес, йогаларды интернеттен алып эле жасап атпайбы? Ошондой түрдө эле жасап болот. Бул жака стационар болуштунчу. Оор абалдагылар бир аз кичине өзүн эптей албагандар болсо, бир жарым андай, например, мүмкүнчүлүгү бир жак чектелгендер болсо, аларга стационар түрүндө же болсо лечебная физкультура деген ар бир клиникаларда бар болот, ошондойду алса болот келип.
Реабилитацияны негизи телеканалдар аркылуу уюштуруп көрсөтсөк болобу же жарандар сөзсүз баягы дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүшү керекпи? Кандай дейсиз? Эгерде ошо ар бир жерде өзүнүн жеринде азыр бизде ФАП деген бар турабы, ССМ, ГСВлар бар да. Ошолор менен байланышып биргеликте өтсөк болот да. Например, биз азыр центрде турабыз. Менен баягы кафедрада иштеген үчүн көп маалымат азыр мындай дистанттык түрдө өткөзүп атпайбызбы? Булардын ден соолугун текшериш үчүн эгерде өздөрүндө мүмкүнчүлүк болсо, ошо пульсоксиметр деген аппарат арзан эле да. Ага көп акылдын кереги жок. Аны өзүнө деле сатып ала турган болсо, мына указательный палецке коюп эле ошо менен текшерилет да. Ошол гимнастика баштаардын алдында ошо пульсоксиметр менен өзүнүн абалын билип алса, кийин гимнастикадан кийин дагы текшерип туруп, ошентип турса эле болот. Башка ашыкчасынын кереги жок. Анан баягы гимнастика жасап атканда адам өзү сезет уже оор келгенин, кандай болгонун. Эгер ошо оор келтирбей тургандан баштап алыста дистанттык түрдө өткөрсө эле болот. Анын үчүн сөзсүз бир жерге келиштин кереги жок. Тем более мына телевидение менен өткөзсөңөр аябай жакшы болот. Элге аябай чоң жардам көрсөтөбүз. Реабилитациядан сөзсүз кимдер өтүшү керек? Кимдерди атай аласыз? Сөзсүз реабилитацияга баруу керек, зарыл депчи? Реабилитация деп эми бул мындай да, ооругандар сөзсүз болгону жакшы. Кааласа, эми сөзсүз эле бизде өзү Советтер Союзу кеткенден кийин утренняя гимнастика деген жоголгон да. Эми аны мындай мектептерде деле физкультураларда ушу чуркат только бир жумада бир жолу болсо, ал чуркатса чуркатат, башкасы жок эле да. Биз Советтер Союзунда чоңойгон балдарбыз да. Советтер Союзунда эртең бардыгына жасаткан да. Пожалуйста, аны реабилитацияга деп туруп койгонуңар менен буну общий маалымат катары эле берсе, оорубаган адамдар деле жасай берсин, көнө берсин. Себеби бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, биз гарантия бере албайбыз, кимиси ооруп калат, кимиси оорубайт. Эгерде уже адам даяр болсо, уже реабилитация кылганга билген болсочу, уже үйрөнүп алган болсо, кийин акырын ал өзү ооруп чыккан болсо да, өзү деле жасай берет да. Аны мындай бөлүштүн кереги жок. Анан негизи реабилитация боюнча атайын сиздин ошол кесиптештериңиз дагы ой бөлүшкөн экен социалдык тармакта ооруканаларды куруу зарыл аймактарда депчи. Канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар учурда? Менимче реабилитационный центрлер бизде бар. Азырчы мындай ар бир шаарда өзүндө бар. Ал жерде көбүнчө баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды көбүнчө карап ошолорго жайгаштырылган да. Эгерде мамлекеттин колдоосу менен болсо, бул өтө чоң каражат кетип калышы мүмкүн. Мамлекеттин колдоосу менен болгондо, ал эми дагы эле фомс болуп кетип, мынандай болуп кетет да. Анын менимче азыркы күндө ушундай күйүп турган моменти жок. Ушул азыр өкмөттүн акчасы ошого кетсин деп аны кетириштин кереги жок. Биринчиден азыр инфекционный больницалар курулуш керек. Эртең кыш келип атат, күз келип атат. Биринчи ошо изоляторлор жакшы деңгээлде курулуп калса, анан ошол жерден чыккандан кийин деле ошо изолятордун өзүндө эле реабилитационный центр эмес, реабилитационный отделение буйруп койсо, ошо азыр инфекционный больница куруп атышпайбы? Ошонун өзүндө эле бир бөлүм кылып куруп койсо, ошол деле жетишелүү. Ал жерге азыр мынантай куруш керек экен десе дагы бир депутат же бирөө чыгат, ошо өкмөттүн акчасын ала калбайбын деп тендерден коюп башкасын кылып туруп байыганга эле кылат да. Негизи атайын борбордун куруп, аны борборго каражаты кетирип, аны ал жакта кийин ал жер туруп калат жөн элечи. Мына биздин реабилитацион центрибиз кыскарып атпайбы? Андайлар эми только мүмкүнчүлүгү чектелгендерге андайлар болуш керек. Ошо бар реабилитацион центр ар жерде бар, ошону гана жакшына кылып мындай кантип өркүндөтүп койсо, жакшы оңдоп койсо көп жерлерин, ошону иштетсе болот. Маегибизди жыйынтыктап жатып, сизге эркин микрофон сунайын. Негизи ошол COVID-19 илдетин толук жеңдим деп, баягы ден соолугуна кайдыгер карап жүргөн жарандарга, ошол эле учурда сиз маегибиздин башында айтып өттүңүз, баягы иммунитети күчтүү жарандарда бул илдет бар болгону менен баягы белгилери байкалбайт депчи. Негизи сиздерге кайрылган пациенттерде дагы кандай көйгөйлөр болууда, кандай кылса ден соолугу толук калыбына келет? Мына ушул тууралуу жыйынтыктоочу сөз болсун сизде. Рахмат, жакшы, мындай силерге дагы чоң рахмат да. Телерадио компаниялар именно ушуларды көтөрүп атканыңарчы. Көтөргөндө жакшы жагынан көтөрүш керек да, адамды коркутпай. Бүгүнкү күндө көп адам башынан коркуп, даже ушу медиктер, өзү специалисттер, ошо изолятордон коркуп качкандар да көп болду да.
Анан ошо иштегени барганда өз эрки менен барган адам менен аркасы баягы мажбурлап анан жүргүзгөн адам менен өз эркин барган адамдын айырмасы чоң болот да. Мажбурлап кирген адам ал эч кандай өзгөчөлүктү киргизбей эле иштеп эле эптеп эле иштеп чыгыш керек максат менен кирет да. Өз эрки менен кирген адам ал анан аны өзгөчтүрөйүн дагы кантип жакшы кылсам болот, жакшыртамын деген ой менен кирет да. Негизги баардык маселени мен мындай биринчиден ушул уюштуруучуларга, жетекчилерге айткым келет. Жетекчилер ишти мындай башкарам эле дебестенчи, башкармалар келип башкарам эле дебестен уюштурамын деп келиш керек да. Эгерде ошол вопрос биринчи жерге коюп, любой кайсы азыр депутат болом, президент болом дегендер баардыгы биринчи уюштуруп келсе, уюштуруп келгендин аркасынан анан кийин башкарып кете берет эле да. Уюштуруу маселесинде биринчиден суранат элем, ар бир изолятор уюштурабы мен уюштурган адамга. Сөзсүз түрдө эки жакты тең караш керек да. 3 зона болот. Жашыл зона баягы иштеген эс ала турган жерлер, дарыгерлердин. Промежуточная деген ошо жерден аралашып, и красная зона. Бар жок зоналар мындай керек нерсеси менен туруш керек. Ошол жерге барган адам өзү ошол жерге эрки менен баргысы келип, очередте туруп калыш керек да. Себеби азыр айлыгын да көтөрбөдүбү? Айлыгын көтөрүп койгондо, айлык үчүн барбастан ошол жерге барып жардам берем. Ошондой жерге кирген адамдын гана баягы творческий потенциал дегенби? Ошол сөзсүз мындай өзгөчүп дагы нерсени жасагысы келип иш башталат. Оруп калам деген адам күтүштүн кереги жок оруймун деп. Сөз оруп калышым керек, кыш келгенге чейин оруп жеңил өткөзүп алайын деген болбош керек. Дагы бир кайталайм, вирус өзү тандайт, кимге барып кандай түрдө кириш керек экенин ал өзү билет. Ошон үчүн ага отуруп мындай мени келип алып кетчи же болбосо менен каччы дегенди эч ким андай кылып баягы Кудай гана сактасын деп отурабыз. Эми Кудай да сактанганды сактайт да. Ошо эрежелерди сактап турушубуз керек. Көпчүлүк жерлерде чоң баягы мекемелер өзүндө мына жакшы банктар да, кирсең босогодон текшерип атышат, маркеттер текшерип атат. Ошондой эле окуу жайларда бар жокто болуш керек. Себеби андай адам аныкталып калыш керек. Эгер температурасы кичине көтөрүлгөн болсо, барып хотя бы ошол адамды текшерип. Кээ бирки адамдар бар да, температура көтөрүлгөнүн билбегендер бар. Кээ бирки адамдардын давлениеси 220 көтөрүлсө, анда сезбей жүргөндөр бар да. Башым ооруп коюп жүрөт элем дегендер. Ошондойлор керек. Адам бардык учурда азыркы үй бүлөлүк дарыгерлер, үй бүлөлүк топтор баары өзүнүн телефондорун берип, дистандык түрдө маалыматтарды берип атат. Любой учурда звонок кылып алардан кеңеш алса болот да. Ошону алып турсаң, анан сырткары мына социалдык тармактарга суранат элек. Жакшы нерсени чыгарып турса, биринчиден позитив болуш керек да, негизи бар жокто. Жакшы нерсени чыгарып, уюштурган эми ар бир нерсе өтүп кете берет. Позитив жагынан 70% көп жакшы болсо, ошондо адамдын мындай жакшы жагын карап үйрөнөт да. Жаманды адеп эле айта берсе байчы, адам жакшы эле адам сен жамансың десең, ал жаманга кетет да. Ошон үчүн оруйсуң сен деп андан деле коркушун, мындай ал адамдан качпаш керек. Сөзсүз түрдө ошо маска кереги жок экен, бул антеткен мынтеткен деген кереги жок. Эми адистер айтып аткандан кийин ошол жасалып туруш керек. Сизге рахмат, убактыңызды бөлүп бизге эфирдеги конокко аралыктан суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге дагы ден соолук, анын ичинде башка ушул азыркы учурда илдет менен күрөшүп жаткандар айыгып кетсин дейли. Урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү программабызда конокто Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин доценти Ташиева Гүлбара Самидиновна эжекебиз конокто болду. Ал эми мен корутундуга токтолом. Эскерте кетсек, медицина кызматкерлери дагы эскертип жатышат. COVID-19 илдетинен атайын дарыланып чыккандан кийин дагы бул илдет из калтырат. Тактап айтканда, адамдардын көпчүлүгүндө алсыроо, даам сезбей калган көрүнүштөр орун алууда. Ошондуктан көнүгүүлөрдү үй шартында аткарууну сунушташат. Обсервациялардан, ооруканалардан чыккандан кийин кыймылды токтотуп жатып алуу бул илдетти толук жеңүүнү кыйындатып коерун айтышууда. Мында сырткары иммунитети күчтүү жарандарда бул илдеттин белгилери байкалбайт. Тактап айтканда, ошол эле дене табы төмөн болуп, мындан сырткары алсыроо сыяктуу белгилери байкалбагандыктан ар бир жарандар үйдө, айрыкча ашканада,
ажатканада гигиеналык эрежелерди сактоону эскертишет. Мындан сырткары реабилитацияны жогоруда айтып өткөндөй үй шартындагы дагы жасоого мүмкүн экен. Ал үчүн реабилитация жүргүзүү үчүн көбүнчө таза абада көнүгүүлөрдү жасоо сунушталды. Эң негизгиси өпкөгө жардам берчү көнүгүүлөр абдан пайдалуу экендигин дарыгер эскертип өттү. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Аман болуңуздар.